2010-жылы 7 апрелде Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы көтөрүлүштө Ала Тоо аянтында 90га жакын киши окко учуп, 100дөн ашуун адам жаракат алган. Ата Бейит мемориалдык комплексинде каргашалуу күнү ок жеп каза болгон 27 маркумдун сөөгү жатат. Ошол окуянын катышуучулары, тарыхчылар жана жаш муун өкүлдөрү мерт кеткендерге гүл чамбар коюп, таазим этишти. Кандай гана эл болбосун өзүнүн тарыхына, өткөнүнө кандай мамиле кылса, келечекке ошондой мамиле кылат. Бул жерде жаткан шейит кеткен эр азаматтардын эрдигин эскерип туруш, кийинки муундарга жеткириш бул биздин милдет. Өзүңүз байкадыңыз, өзүңүз күбө болгондо ушунчалык жаштар көп келе жатат бул жерде. Демек жаштар өзүнүн тарыхын билиши керек. Бул жерде мына ушул окуянын жүрүшү кандай болгон, мисалы үчүн биз бул нерсени китептен окуп, же кандайдыр бир телевизордон же экран социалдык тармактардан гана көрчүбүз. Ал эми ушул окуянын дал катышуучулардын өзүнүн сөзүнөн угуу бул абдан башка бир таасир калтырат экен. Азаттыкты туу тутуп ар дайым калыстыкка умтулган өзгөчө касиетти көкүрөгүндө аздыктеп алып жүргөн кыргыз эли бул окуяда адилетсиз башкарууга караманча каршы болуп, чырмалышкан акыйкатсыз системаны алмаштырууга тикесинен тик турган. Тилекке каршы апрель элдик революциясынын баасы өтө кымбатка туруп, 90доой эр азаматтын каны төгүлгөн. Тарыхчылар бул окуяны азыркы күнгө чейин изилдеп келет. Бүгүнкү күндө тарыхчылар ошо социалдык көйгөйүн, экономикалык көйгөйлөрдү, ошо ар тармактуу көйгөйлөрдү тарыхчылар бүгүнкү күндө изилдеп, өзүнүн илимий изилдөөлөрүндө берип атат. Анткени бул кече эле жакында жаңы окуялардын бири да. Биз муну ошону тастыктап, ошол ордун талдап так беришибиз бул биздин милдет, тарыхчылардын милдети. Ата Бейитте апрель окуясына арналган таазим деген музей түптөлгөн. Анда ошол учурдагы маалыматтар кенен берилген. Комплекстин жамааты 14 жыл мурдагы окуяны эскерүү иш-чарасын уюштурган. Биздин максат ушул апрель революцияны ушундайлар кайталанбас экен. Эмне үчүн болду? Баягы Бакиевдин учурундагы ошо коррупция аябай өнүп кеткен үчүн деп, ошондой кайталанбас үчүн ошол биздин тарыхыбызды билишибиз керек, ошондон сабак чыгарып турушубуз керек да. Анан бизде музей ачылгандан кийин таазим деген анан мындай иш-чараларды өткөзбөй койгон, мен да ойлойм, бул туура эмес. Кыргызстанда бул күн 7 апрель элдик революциясы деп аталып, календарда кызыл менен белгиленип келет. Уланбек Тыйканбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.